Саламатсыздарбы, урматтуу Манас баянынын көрүүчүлөрү. Биз өткөндө Шорук кандын окуясына келип жеттик эле. Эми токтогон жеримден Манасты улай берейин. Кой дегенге болбостон өткөндө Шорук кан Манаска тийишип алып, согушуп, андан жеңилип, аны жакшы эле айткан Акылай деген кызы. Ата, койсоңузчу, бул Кыргызга тийишпей эле коюңузчу, катылбай эле коюңузчу. Түшүм жаман. Ушул Кыргызга тийишем деп, Кыргызды чабам деп, өзүңүз тагыңыздан айрылып калар бекенсиз десе болбостон, Акылайды катуу айтып урушуп коюп, анан чыгып кетип, кийин анан жеңилип, Мургапта 13 күн камалып жатты дейт, качып келе жатып. Араң дегенде жанын алып кутулуп, баштап барган аскеринен азык алып, Самбыла деген шаарына, Борбор шаарына араң жетти дейт да. Мына ошол жерге жетип, анан элин дүрбөтөт. Көчөлү эле көчөлү, бул Кыргыз деген кызыктай эл экен. Булардан биз жакшылык көрбөйбүз. Найза сунсаң жалтанбаган, кылыч чапсаң артка кылчактабаган, мына ушундай эл экен. Биздин артыбыздан кууп келе жатат. Бир 4-5 күндүн ичинде артыбыздан келип калар бекен деп элине мына ушинтип жар салып жатканда, Шашкеге жетпей Кыргыздын колу барып калды дейт. Мына ошол Кыргыз келгенде Самбыла шаарын таштай качып, Шорук араң кутулду дейт. Самбыланы кыргыздар алып койду. Малын талап, мына ушинтип аскер барып басып калды. Ошондо Шоруккан бармагын жара чайнап, анан Акылай деген кызына мынтип акылдашып турат да. Акылай кызым, Манастын алдына эми тартуумду алып барбасам болбойт. Ошонун тартуунун эң башкы сыйлыгы кылып өзүңдү алып барам кызым, макул десең. Жакшы, өзүң каалаган тонду кий, өзүң каалаган кийимди кий, өзүң каалаган күлүктү мен айнанайын кызым, бирок менин ушул сөзүмө жок дебе. Деп 30 кызды баштатып, 31 сулууну тартуу кылып жетелеп, анан 40 төөгө алтын күмүш жүк артып, дагы далай 600 мал айдап дейт, карамал Манастын алдына барат, Самбыла шаарына кайра кайтып кирип барып туруп, анан Манас ордодо отурат дейт. Баягы 40 жигити, бүт баарысы кечеги согушту, мына бүгүнкү жерди, жан көргөн элди талкуулашып олтурат. Мына ошондо Шоруккан бүгүлүп, жүгүнүп кирип барып, баягы Манаска өзү айтып турат дейт да. Эми Манас, мени ушул катылба дегенге болбостон, сага катылдым эле. Мени ушул Манас деген, Кыргыз деген элди барып чаппа, булар менен душмандашпа дегенге көнбөстөн барып силердин элиңе кол салдым эле. Мына эми көрөрүмдү көрдүм. Мына эми элимден ажырай турган болуп, бүт жеримден ажырай турган болуп алдыңда турамын. Эгер мени кечире алсаң, кечире айланайын. Мына сага менин тартуум. Өзүмдүн кызым Акылайды баш кылып 30 сулууну тартуулаймын. Андан сырткары 40 төөгө алтын күмүш казынамды артып келдим. Муну тартуулайм. Андан сырткары мынакей 600 карамалым, колумдагы болгон калганым айланайын, Манас деп турат. Ошондо Манастын айтканы мындай. Өзү негизи Манас салкын мүнөз киши экен дейт да. Кылая багып күлбөгөн, күлгөндүн сырын билбеген, күңгүрөнө сүйлөгөн. Мына ушундай киши экен. Анан Бакайды карады дейт. Бакайды карап, Бакайга акыл салса, Бакай эми ушунун шаарын талап өзүн өлтүргөндөн не пайда? Андан көрө айткан сунушун угалы, андан көрө кеп кеңешке келели деп, Бакай баягы Манасты мына ушинтип көндүргөндөн кийин, анан эми мындан нары жагы кызык. Баягы Кыргыз калыс эл эмеспи? Кыргызда илгертен ушул калыстык, акыйкаттык хам болсо дагы Манас элдин баягы ичинде жөнөкөйлүгү мындан байкаңыз да. Баягы 31 келген сулуу кыздын баарысын тизди дейт. Кыздар өзү тандап алышсын. Кайсыл эрге жар болом дейт, кайсыл баатырымды тандайт. Мына 30-ун тең, 31-ин тең Акылайды баш кылып тизип атат да ошол жердеги кыргыздар. Алаштын бүткүл баягы мен дегендери.
Анын ичинде казагы бар, кыргызы бар, жана башка. Мына ошолор анан 31 кызды тизди дейт. Анан айтты дейт, мына ушул 31 кыз экен. Эми кыз тандабай, кыз жетпей, кызга күйөө болбой калгандарыңар, анда мына артындагы келген 40 төөдөгү байлыкты ар бириң бирден төөнү алып калгыла деп ушинтип чечим чыгаргандан кийин кыздар тизилип турушат дейт. Алар кыздардын арасында баягынтип бүлкүлдөп ыйлаганы бар, корккону бар, мокогу бар, эми ата энебизден айрылып каяктагы кыргыз деген немеге тиебиз деп кайгырганы бар, ушинтип жанын кыйналгандары бар, бири-бирин сооруткону бар дейт. Мына ошол жерде Аядил деген дагы бир кыз бар экен. Ал айтып калды дейт. Эми бизде Акылайдын жолу. Акылай биринчи тандасын, андан кийин биз өзүбүзгө ушул баатырлардын ичинен жар тандайлы деп. Мына ушул жерде Шооруктун кызы Акылайдын боорумун мындайча сүрөттөйт. Мен аны сиздерге кадимки Барпы Алыкулов атабыздын обону менен окуп берейин. Анткени сулууларды сүрөттөгөндө бапкебиздин обонуна жетеби да. Эми карап туруңуздар. Шооруктун кызы Акылай. Шооруктун кызы Акылай, шодураган капырай, короз моюн аппак эт, койкоңдогон кара бет, карагат көздү кардай эт, какшаңдаган кара бет, болгон бизге керим деп, болсун Манас эрим деп, кыздан чыгып бөлүнүп, кыргоолдой мойну көрүнүп, сунала басып суйкайып, суу чыбыктай буралып, султан эрге бет алып, Манасты башта көргөндөй, барып келип көнгөндөй, баатырдын барды кашына, кызда болсо Акылай, дөөлөт конду башына, тегин теги тапты деп, келди мунун эби деп, Акылай мурда калады, артыкпызбы андан деп, алеге турган 30 кыз бирден кармады, карап турган көпчүлүк, каткырыгы баш жарып, катуу күлүп калышып, мыктысып туруп алдың деп, кыйында болсоң бу сапар, ой кыздан куру калдың деп, шылдыңдашып калышып, кыз тийбеген алсын деп, 40 төөдөгү алтынды кыргыздарга бөлүшүп, Кырам Манас барында кызыкты мындай көрүшүп, Арстан Манас баатырың Акылай сулуу алганы, 30 кыз барып кыргыздан 30 жигит кармады, ал кездеги алаштын калды бекен арманы деп мынушинтип Шоорук менен болгон согуш мынушундай майрам менен, мынушундай той менен аяктап, ал жактан Шооруктун кызы Акылай шодураган капырайга Манас атабыз үйлөнүп, анан ошентип той кылып, ал жакта 40 күн турушуп, андан кийин жалпы алаштын тукуму үй жайына кайтышып, буну ушинтип келишти. Эми муну мындай таштайлы, ал жерде берки жакта Анжиянда Алооке эмне кылып жатат? Сөздү мына ошол жерден баштайлы. Баягы Алооке элдин баарын көчүрүп, ал жердеги баягы Тарса, Кытай, Калча, Жөөт, жана башка Анжияндын ичин толуп, баягы Кытайлар колго алып, Манаска чейин мына ошол Анжияндын баарын башкарып, Анжиян эле эмес, берки жагы Ташкент, Самарканд, наркы жагы Наманган, андан нары Чаткалдын белин ашып таласка түшкөндө таластын аты мурда Тулус болчу. Ал дагы Кытайдын кайсы бир баатырынын атына коюлган экен. Андан өйдө өтө бергенде Олуй ата, Мерки, бүт Чүй, андан нары Ысык көл, андан нары Алтайдын бери жагындагы Текеске чейин бүт Кытайлар ээлеп алды эле. Анын баарын Манас бошотуп салган. Ошол акыркы согушунда Алооке согушпай, замбирек атпай, кылыч чаппай, муну ушинтип багынып берип, анан эли Азастан көчүп олтуруп, Анжиянды кыргыз жалпы алаштын балдары бошотуп алган. Мына ошол Анжиянды бошотуп, Алооке
көч, улуу көч кылып 90 жүк артып, артынан 25 миңдей киши ээрчитип жолдо баратса, Алоокенин дагы бир баласы болгон экен. Кичүү баласы Коңтөрө деген болгон экен да. Мына ошол Бейжиңге 5 жылдык окууга кеткен экен. Ошол Бейжиң тарапта бул Алоокенин дагы бир тууганы бар экен. Ошол тууганын каралап, ошол тууганын таянып, ошол жака 5 жылга окууга кетет экен. Ал жерде Дуншаң деген адамдын колунда иштеп, Коң бай атаныптыр. Бай деген бул мансабы экен. Ал эми Коң болсо өзүнүн аты. Ал эми ошол Дуншанын Кур деген баласы бар экен да. Мына ошол Дуншанын Кур деген баласы Коң экөө ушул Орто Азияга Анжиянды жакалай келип жетип калган экен. Жолдон качкан, бозгон, баягы ачка калып, азап тартып кетип жаткан, көчүп жаткан Кытайды, Калмакты, жана башканын баарын көрүп, Коңтөрө абдан кыжаалат болуп кайгырыптыр да. Бул эмне болуп кетти? Менин атамдын жерине, менин атамдын элине эмне болуп кетти? Деп келе жатып, жолдон ошол Анжияндан чыга бериште, бир жерден Алоокеге жолугат. Бул Коңтөрө Алоокенин кичүү баласы. Алооке 13 жашында муну Бейжиңге окууга жөнөткөн экен. Азыр эми 5 жыл окуусун бүтүп келип, бул 18 жашка келип турган учур экен. Ал эми Алоокенин дагы бир баласы Бооке менен Алоокенин агасы Коңгуроо байдын уулу Абыш Манаста ак үйлүү болуп жүрүшөт. Ошол эми Коңтөрөгө Алооке жолугуп, абалын айтса, Коңтөрө атасына учурашпай, колун силкип, мындай деп кайрылып турат да. Аны дагы сиздерге окуп берейин. Кол силкип коңбай капыры, жакындатпай энесин, жаман көрүп атасын, өлбөй тирүү калыпсың, өрттөнүүчү калыксың, атаң тапкан баргана, атбайгытай эл гана, наамандык бүтүн караган, туңшагытай уругу, суңгытай кайда тараган, Манжурия Тыргооттун баарын кайда жоготтуң? Мына ушул карасаңыз, элинин баарын сурап атат. Суңгытай эл гана, Манжурия, Тыргоот, ушунун баарын кайда жоготтуң? Кара калмак калкыны, билбепсиң элдин баркыны, барганадан көчүрүп, кетирипсиң тарпыңы, кыргызга кыргын салбайсың, Кытайга элди сүйрөбөй, кырылып неге калбайсың, казакка караан салбайсың, каңгайга калкты сүргөнчө, кара жер кучактап калбайсың, кармашпай каркты көчүрүп, атакең өзүң кандайсың, алаштын билип уругун, Анжиян эле туругуң, ушу кылган ишиңе айран болуп турумун. Муну ушинтип, баягы атасына катуу тиіп, Коңтөрө атасынын качып баратканын, элини минтип бозуп баратканын туура көрбөй, атасы менен учурашкысы келбей, муну ушинтип жаман көрүп айтып атат да. Эми да улайлы. Бу жерде жатып атаке, кимден коркуп курудуң, белде турган мал көрдүм, менкерип калган чал көрдүм, маарап турган кой көрдүм, басып жүргөн бой көрдүм, боздоп жүргөн төө көрдүм, бозоруп жүргөн жөө көрдүм, кишенеп жүргөн бээ көрдүм, кимден корктуң айтыңыз, эл бүлдүрүп не көрдүң, өңкөй Кытай кеттиби, өз жериң Бейжиң барган соң өлбөскө көзүң жеттиби? Бүт ушул элиң качып баратыптыр. Бир жерде малың чачылып жүрөт. Басып жүргөн бой көрдүм дейт. Жөө жалгыстап темселеп калган элди көрдүм. Боздоп жүргөн төө көрдүм дейт. Эми баягы тайлагынан ажырап, боздоп муну ушинтип көчөдө калган төө көрдүм дейт да. Бозоруп жүргөн жөө көрдүм. Элдин ушинтип өңдөн азып калганын көрдүм. Эми сен Бейжиңге барганда аман каласың ба ата? Деп ушинтип урушуп турат. Алтайга айлың кеттиби, Алтайдан өтүп барган соң азбаска көзүң жеттиби, угууга жакшы кеп бекен, ушу сага еп бекен, кылымга калган атагың, кайсы жерде бар эле кыргызга салган чатагың, калганга жаман атагың, кайсы жерде бар эле казакка салган чатагың, журттун көрдүм азабын, жууратка калар мазагың, наамандан көчүп келдик деп азып жүргөн эл көрдүм, аркы терки чубашып, басып жүргөн эл көрдүм, ачкасына чыдабай, тарбыгындын ийинин казып жүргөн эл көрдүм, акылынан адашып, шашып жүргөн эл көрдүм, ач белесте көчтөрүн ташып жүргөн эл көрдүм, наамандан качып ашыгып, Алооке атам не көрдүң? Деп муну ушинтип Алоокеге абдан катуу тийип, Алоокени зекиди дейт да.
Мына ошондо Алооке баласын минтип айтып жатат. Балам дейт, мен тигил Кытайга атым белгилүү Алооке деген эрелем. Ааламда жок, мен дагы бир шерелем дейт. Бирок тетигил Манасты көрүп, Манаска көңүл бөрүп, мен Манастан жеңилериме көзүм жетти. Эми Манас тетигил жактан Алтайдан чыгып, биз муну Алтайдагы 60 үйлүү кыргыз алаш деп, чантуу деп теңсинчемес элек, мен да сага окшоп ушинтип муну теңсинген эмесмин. Бирок тетигил биринчи келип текести алганда мен жардам бербей койду дейсиңби? Андан кийин Каркыра Керкөлдөгү оргону алганда мен жардам бербей койду дейсиңби? Андан кийин Бойгутту, андан кийин Суңшоону тетигил жактан Чүйдү, Олуята, Туластын бүт барын каптап алганда, өзүнө каратып алганда, тетигил жерде Чүйдө турган Акунбешим мени теңсинчи маселе. Мени адам ордуна көрчү маселе. Мына ошол Акунбешимди Манас чапканда мен жардам бербей койду дейсиңби? Андан кийин келдим, мына Панускан 13 күнгө чыдаган жок Ташкенттеги. Ал эмес Самаркандты мунун тетигил Көбүл Талкан деген жерде турган Катаган Кан Кошой деген агасы бар экен. Мына ошол Кан Кошой Самаркандты сапырып жиберди. Ал жердеги Кытайдын баягы койгон мыктысын айдады, өлтүрүп жок кылды. Мына ошолордун баарын алып келгенде бүт барысына мен жардам берип жаттым. Аягы келип тетигил Араник азыркы Наманган. Мына ошол Наманганды алганда ал жерге кол жөнөттүм. Мына ошол жерден булар куруйбу, ошол жерге келип токтойбу десем, жок, бул эли менен Анжиянга көчүп келип алды. Эми мен кантип турайын? Мен Манасты чакырдым. Тетигил чакырып, өзүмдүн чарбагыма киргиздим. Ал жердеги бүткүл баягы жырткыч, бүткүл айванымдын баарын көрсөттүм. Бүт барысы Манаска нөкөр болуп алды. Ал эмес, ал жерде аждарым бар эле, аждарым далай кишини оп тартып жеп койчу эле. Арыстан жолборсторум кирген кишинин баарын жөн эле баса калып жече эле. Манастын жанында күчүк мышык болуп калды. Аждарымды алып, бул мойнунан сүйрөп чыгып агытып ийди. Мына ушундай Манастын касиети бар экен, балам. Бул баланы керек болсо тетигил Бейжиңден күтөбүз. Мына мен айтты деп койгон. Деп мына ушинтип баягы Коң төрөгө ушундай кепти сүйлөдү. Эми аны мен сиздерге дагы окуп берейин. Кыл айтпай кырып салгандай, кыргыз арзан көрүнбөйт, айдап койдой кыргыдай, алаш арзан көрүнбөйт, айтасың балам мыктылык, касташканды соогойбос, Манас арзан көрүнбөйт, буруттун жери Нааманды, мурун катаң алганды, бу сөздүн жок жалганы, атамдын жерин бергин деп, Алтайлык келип калганы, Чантуунун жери Нааманды, башкатан келип алганы, атамдан калган Түркстан, азыр бер деп өзүмө алаш түйшүк салганы, артыкча доолап асылып, Манас келип калганы, көрүп билди бабаң деп, көтөрүлө сүйлөйсүң, көпкөнсүң белем балам деп, кажылдап келген кыргызды арзан сыткан оюңуз, Нааман жери Түркстан, Чантуунун жери коюңуз деп Алооке муну ушундай сөзүн айтып турат. Эми мен сиздерге муну бир аз чечмелеп берейин. Буруттун жери Нааманды дейт. Эми кытайлар илгери кыргызды бурут деп да койчу экен да. Анан ошол буруттун жери Нааманды, Нааман болсо Орто Азия. Аны мурдагы көрсөтүүлөрүбүздө айтканбыз. Ошону сурап келди дейт. Мурда биздин аталарыбыз бул жерди басып алган болчу, туура. Бирок Манас тетиги Алтайлык сурап келип калды. Атамын жери эле, бошотуп бергиниң мага деп, ушинтип айламды түгөттү дейт да. Анткени Алтайлык деп атканы бу да кыргыз. 60 үлүү Алтайлык деп кыргыз бүт Алтайда өнүп өсүп, анан кийин Анжиянга келип атпайбы. Чантуунун жери Нааманды башкатан келип алганды, атамдан калган Түркстан, азыр берде өзүмө алаш түйшүк салганы дейт. Чантуу деп дагы ошол кытайлар кыргызды атап койчу экен. Ошол Нааманды, Орто Азияны, жалпы Түркстанды азыр бер деп алаш монтип түйшүк салып мага келди. Эми мен качпаганда кандай болом? Бул Манас эми тетигил Бейжиңге барбаса болду. Эгер ушундай эле эр болсоң балам, Манасты тетигил Бейжиңден күтүп ал деп муну ушинтип атасы айткандан кийин Коң төрө дагы акылына келип, анын жанындагы Кур деген баягы коштоочусу Кур деген жигит да көпкөнсүп сүйлөп атты эле.
Ал оке бүткүл бул жердеги Наамандагы, Орта Азиядагы баягы акыбалды түшүндүрүп бергенден кийин анан тилге көнүп булар анан кайтышты дейт. Ошентип ал оке 90 нарга байлык жүгүн артып 90 төөгө 25.000 кишисин ээрчитип, анан Анжияндан Наманганга, Намангандан Чанач деген белди ашып, Чүйгө келип өтүп, Короготу деген жерди ашып, Илээ суусун кечип, Тарбагатай деген жака жөнөп, Шарпылдак деген жерди өтүп, Аягүз суусун сапырып, Эгиз Кара деген жерди кыдырып, Эртиштин суусун кечип, Уркундун дайрасын өтүп, Эсели тоосун таянып кетишти дейт. Мына ушинтип Манас жалпы Нааманды, Орта Азияны Кытайлардан бошотуп, азыр эми тура турсун. Эми мындан ары окуя кандай уланат, аны буйруса эртең айтып бермекчимин. Аман туруңуздар.